Салам бардыгыңыздарга. Бүгүн биз чечевицадан котлет жасайбыз. Эң алгач чечевицаны жакшылап жууп алабыз. Мен кызыл чечевицаны колдондум. Андан соң сууну коюп, орто отко коебуз дагы 10-15 мүнөт аралыгында кайнатып бышырып алабыз. Чечевица бышканга чейин сабизди чоркадан өткөзөбүз. Пияз, укроп жана сарымсакты майдалап турап алабыз. Чечевица ушундай болуп, суусу толук сарыкканга чейин бышырып алышыбыз керек. Эми ысыган майга алгач пиязды, андан соң сабизди салып, жакшылап кууруп алабыз. Татымына жараша туз жана паприка кошобуз. Даяр болгон чечевицага биздин куурулган сабиз пиязды кошобуз. Жана ошондой эле сарымсак менен укропту дагы кошуп, татымына жараша туз жана өзүңүздөргө жаккан татымалды кошсоңуздар болот. Мен атайын котлетке арналган татымалды коштум. Аянкы азык манканы кошобуз, манная крупа. Баардыгын жакшылап аралаштырабыз дагы котлеттерди жасап алабыз. Табаны ысытып, котлеттерди бышырып алабыз. Эң алгач каймак майды колдондум эле. Андан кийин өсүмдүк майын эле колдондум. Котлеттер абдан майды соруп алат, ошондуктан кичинеден эле куюп жасаш керек. Болжол менен бир жагын бышырганга 1 мүнөт аралыгын кетет. Колдонулган азыктардан туура 10 котлет чыкты. Сырты ушундай кытыраган соонун, ичи болсо жумшак, даамдуу котлеттер даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр, оңой, тез даярдалат. Немесе кийинки көрүшкөнгө чейин.